Бүгін Московская Гоголь мешітіндеміз. Берекөз айдоочыларға сөйлеп қойсаңыз. Мешітке келе жатқандарға. Эми буга чейин белгилүү болгондой эле ушул жума күндөрү Бишкек шаарынын чоң мечиттеринин баарында ушул Эртай мырза баштаган волонтерлор менен чогуу жумуш алып баратабыз. Ушул парковка маселесин, чтобы келген мечитке келген мусулмандардын баарына шарт түзүп берген жумуш алып баратабыз. Рахмат. Бүгін Московский Гоголь мешітіндеміз. Бишкек шаарынын барлық мешіттеринде УПСМ кызматы иш алып барып жатат. Бүгін волонтерлық Московский Гогольда болмокчу. Онаңарды алыс коюп келди. Мен 5 мүнөттө басып келдим окшойт жак келгече. 5 мүнөт 10 мүнөт басып келдим. Абдылгазиев Ержан, а? Салам алейкум байке. Мешітке кетіп шығайын біз. Байке, мешітке кире беріңіз. Бирок пешеходдо машинаңызды алып коюңуз, суранычы мына. Жамандап жүрмөк эмеспиз. Волонтерлар көрүнүп турган үчүн бул жакта экинчи катарга эчик машинасын койгон жок. Таптаза мечиттин айланасы. Голубу жума намазда бул жакта мына волонтерлар жок, милициялар жок кезде унааларын ушул жерге чейин коюп, могул жерге чейин элдер баса албай калчу. Азыр мына таптаза көрүнөр. Кандай сонун. Рахмат. Милиция кызматкерлерине дагы Алла разы болсун. Көрүнөрбү? Кандай гана вакыттын бар тыгын 2-3 катар менен турабыз эле. Азыр мына таптаза. Бирде Бишкек шаарынын УПСМ зам начальниги турат. Экинчи катарга эч ким койбойт. Кандай сонун, а? Пешеходный переходдор да даяр. Апачык. Жума күндөрү билесиздер, мынатын баары толуп калчу, 2-3 катар болуп. Азыр болуп коюш. Биз могул жакта дагы машинанын баарын алдырыш керек экен да. Жумага чейин эч ким койдурбай, себеби жарандар батпай калып жаткан окуунда. Сакандагы жай намаздарын жайылып, окууга жакшы болот. Московский Гоголь мешітінде волонтерлық кыймылы, жигиттер, патриоттор жол болсын жардам беришип, жарандар унааларды токтотогула, жума келгендердин жолун жаппагыла, өткөндөрдүн жолун жаппагыла деп жардам беришти. Бул баштап баарына серегин ачылып, баарыңыздан Алла разы болсун. Мубарак.